Эң сонун жери биз ошо сен айткандай порядкалап берсе, үстүлөрүбүздү жаап, шартыбызды түзүп берсе, негизи жакшы эле. Ага биздин базардын немеси жетишпейт. Эми менчик го негизичи бул жер, анан ошентсе дагы бул жерге неме кылыш, чыгым кылгысы келбей атат да, каршы эмеспиз. Базардын условиясын түзүп берсе бизге жакшы да. Жок, базардын баарын жылдырсачы, эл жылат. Себеби базардын баардыгын жылдырыш керек да. Bir жерди жылдырып, bir жерди коюп койгон болсо базар жылбайт. Негизинен базарды окуп баарын жылдырса, базардын кайсы бирине кирсең деле условиясы жок, немеси шарттары жок. Бул жерде пожарный деген иштебейт биздин. Жакшы болот эле ошо. Базар бардакта, караңыз. Ошолбойсуң да. Жылдырса жакшы болмок эле. 60 гектар жер бөлүнү деп айтылды да, ошону жылдырат деп Кудай кааласа. Бардак карасаңыз өзү караңыз. Нормально балсыз болбойсуң аты. О, жедиңиздерби? Баса албайсыңыз. Жерде пробка болот постоянно. Кагышуулар болот. Шаарда жакшы эле бизгечи. Жерибиз, клиенттерибиз калган. Эгер өрттөнүп кетип пожарный кире албаса кандай болот? Пожарный кирет. Сизден биякта башталат. Бул жерден пожарный кирет. Клиенттерибиз үйрөнүп калган. Биз ал жакка билбейм. Мисалы үчүн мен бара албайм. Барды үйгө сайла жок барабыз. Шартты жакшы түзүп берсе, жакшы түзүп берсе, шаарда жакшы эле бизгечи. Мына көпчүлүк дүнүйөсү ошодо биз көпчүлүккө карайбыз. Көпчүлүк дүнүйөсү ошо. Шаар деген бул шаардай болуп, таза, жаш балдар ойной турган жерлер болуп, парктар салынып, шаардын эли өзгөчөлөнүп туруш керек да. Анан шаардын элине мына өзгөн шаарына кирген болсок, бул айылга караганда шаар булгантык. Анткени шаардын так ортосунда базар жайгашкан. Ал базардан ар кандай мусорлор чыгып атат. Аларды бир күн тазаласа, бир күн тазалашпайт. Мына ошондой көйгөйлүү маселелер бар. Анан 2003 жылы 13 май күнү чыккан токтом бар. Шаардын ичинде отак ортосунда жайгашкан базар шаардын сыртына чыгарылсын деп атайын 14 гектар жер бөлүнгөн да. Мына ошол жер дагы ар кандай жолдор менен сатылып кеткен. Бирок 9 гектар жери калган экен. Ошо 9 гектар жерине муниципалдык базар салалы. Ошол базарга көчүрүп чыгаралы элди. Эл 21-кылымдын талабына ылайык бир базарда иштесин. Аларман кардарлар дагы ошол базарга барганда бир ырахат алып, үстүнөн жамгыр төгүлбөстөн, кардын алдында калбастан, мындай таза жакшы соода кылып жүргөнгө ыңгайлуу шарт түзөлү деген ой бар да. Анан мына ушул ойду Кудай буйруса быйыл ишке ашырабыз деп катуу күрөш башталды. Буйруса мына райондун жетекчибиз Бактыбек Болбурович, мына мен биринчи орун басары катары biz атайын программаларды иштеп, şu шаарга биринчилерден болуп эң ыңгайсыздык жаратып аткан элдерди мындайча айтканда жана таштандылар менен аябай мындай шаардын ичин булгап аткан бул курулуш базары болуп эсептелет. Жана көп кабаттуу үйлөрдүн жанында жайгашкан. Анан ошол жерден бизге көптөгөн арыздар келип түштү. Түнү күнү дейт, жана цемент, акитаж, жана тактайларды түшүрүп атканда түнү күнү чоң машиналар кирет дейт. Бизге уйку жок дейт. Алар дейт, кээде дейт бир күн кечке да жүрүп турат дейт. Алардан чыккан түтүндөрдөн биздин балдарыбыз ооруга чалдыгып атат дейт. Депрессиядан улам биз дейт ушундай кыйналып, кээ бирки жарандарыбыз дейт сахар оорусуна чалдыгып калды дейт. Мына ошондой арыздар түшкөндүгүнө байланыштуу биз токтомдорду карап чыгып, Жылалды айыл өкмөтүнө караштуу Прогресс айылына тиешелүү жер бар экен, 14 гектар. Ошонун 9 гектар жерин Кудай буйруса муниципалдык мамлекеттик базар кылып, ушу шаарды көчүрүп чыгаралы деп атабыз. Шаардын базарын көчүрүп чыгаралы деп атабыз. Кудай буйруса көчүрүп чыгарабыз.